Баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Эшикте кыш өзүнүн кереметин көрсөтүп жаткан учуру албетте аяздуу керемет кышында жылуу үйдө жаткан кымбаттуу замандаштарым, ойгонуңуздарда экранга жакын келиңиздер. Анткени биз бүгүн соода тармагында, ишкердик тармагында өзүнүн ийгиликтүү ишин көрсөтүп келе жаткан жаш ишкер айымды конокко чакырганбыз. Анда сиздерде да кызыккан суроолор бар болуп калышы мүмкүн. Мына ошол суроолорго жооп алабыз деп даяр турабыз. Андыктан эч жакка алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Азыркы учурда Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода тармагы кескин жанданып турган учуру. Дүйнөдө азыр Wildberries же болбосо Taobao деген сыяктуу чет элден кирген онлайн тармак абдан күчтөнүп турган учуру. Мына ушул тармакта кыргыздар өздөрүнүн ордун таап, өзүнүн күжүрмөндүк, эмгекчил калк экендигин даана көрсөтүп турган учуру. Албетте Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү дагы кыргыздарга ушунчалык таң калуу менен карап, өзүнүн жылуу сөздөрүн айтканын дагы көрдүк. Бишкекке келген учурда силер 30 жыл бою соода тармагында бүткүл өзүнүн кардарларын таап, бүткүл элди кийим менен камсыздап турдуңар эле. Мына азыр 2022 жылы ачылган компанияда дагы өзүңөрдүн мыкты экениңерди көрсөтүп жатасыңар деп жылуу сөздөрүн айтып өткөн жери бар. Андыктан, урматтуу көрүүчүм, сиздер бизден алыстабаңыздар. Мына ушул азыркы учурда өзүнүн актуалдуулугун жогорулатып жаткан иш жөнүндө биз кенен маектешебиз. Анда куттуу студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эл менен амандашып, өзүңүздү тааныштырып алыңыз. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Менин атым Зуура, 25 жаштамын. Өзүм Талас областынын Кара-Бура районунда боломун. Бир баланын энеси, жолдошумдун сүйүктүү жары. Былтыр Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын фармацевт бөлүмүн бүтүргөнмүн. Өзүмдүн кесибим боюнча студент кезинде 7-8 ай эле иштегенмин. Азыр ушу ишкердикке алып кеткениме байланыштуу тилекке каршы өзүмдүн кесибим менен иштей элемин. Биз ушул жолдошум экөөбүз Дордойдо 3 жылдан бери бизнес менен, ишкер менен алектенип келебиз. Негизи эле ушул ишкердикти башында эмнеден баштап калдыңыз? Кантип бул дүйнө сизди өзүнө чакырды? Негизги ишкердикти башта бизде негизи ой болгон эмес, жолдошум экөөбүздө. Анткени бир жогорку окуучу, анткени мен дагы жогорку билимдүү, жолдошум да жогорку билимдүү. Экөөбүз тең мындай биз окуу жайды бүтсөк, госто иштесек, окумуш акчалар келет деп ойлогонбуз. Бирок госто иштегенибизге байланыштуу айлыкчылыкты күткөндө мындай биз каалагандай нерселерди ала албагандыктан ишкерге келгенге туура келди. Бул эми кандайча дегенде акча жетишсиздигинен ушул ишкерге туура келди да. Алып кетүүгө. Чындыгында эле айлык күтүүнү сиздер оор түйшүк катары көрүп, күнүгө акча табууну кыялданып, Дордой базарына барып калдыңыздар, Эң алгач барганда сизде эмне күтүп алды? Кандай кыйынчылыктар болду? Же барганда эле кулачын жайган ушундай сонун жумуш сизди кабылдадыбы? Жок, бул негизи бизнес, бул риск дайыма. Анткени бизнес кээ бирлер түз деп ойлошот, бирок андай эмес. Бул ылдый түшөсүң, өйдө чыгасың, ылдый түшөсүң, өйдө чыгасың. Бунун баарына бул норма негизи. Бардына чыдаш керек, өжөр болуш керек, аракет болуш керек. Биз сразу эле эң биринчи алгачкы бизнесибиз сразу Дордойдон баштаган эмеспиз. Биз ушул эң алгачкы бизнес бул торттон баштаганмын. Мен YouTube каналынан үйрөнүп, тортторду жасап, через Instagram магазиндерге өткөзчүмүн. Бул жерде эмнени түшүндүм, бирок бул жерде энергиям тортко кеткенине байланыштуу тортту үзүп, кайра башка бизнести издене баштадым. Экинчи бизнес бул SMM, таргет, маркетингди YouTube каналынан үйрөнүп,
Анан кийин блогерлердин аккаунтун алып бара баштадым. Ал жерде мен кээ бирлер ошо гиф организатор катары таанышчу. Бирок гиф организатор деле сонун аябай жакшы бизнес, онлайн. Бирок анын эч кандай түбүн артын көрө алган жокмун. Ошо түбүн артын көрө албагандыктан кайра блогерлер менен договорду үзүп, кайра дагы издене баштадым бизнести. Негизи мен кийимдерди Ош базардан, Орто Сай базардан алчумун. Анан билбейм, кандайдыр бир Дордойго барып калдым. Дордойдон алайын деп, Дордойго барып калып, ошол жерде бир эжеден өзүмө кийим алып атканда, сен гиф организаторсуң, сени көрүп калчумун" деп түшүнүп калчу да ал эже. Анда ошондо бир идея келип кетип, "Эже, келиңиз, анда сиздин аккаунтуңузду алып барайын, мен бекер бул кийимдерди мага бекер бериңиз" деп түшүнүп калдым да. Ал эже эч кандай сразу эле с удовольствием макул болду. Анан ошентип мен анын аккаунтун алып барганда, мен негизи Дордойдун секреттерин, сырларын билбечүмүн. Мен ойлочумун, ушу Дордой негизи жети областка эле сатчу экен депчи, биздин Кыргызстандын ичине эле сатат окшойт деп. Андай эмес экен. Биздин Дордой СНГ боюнча же СНГ мамлекеттерине сатат экен. Россия аябай чоң калпты ээлейт, Өзбекстанга, Казакстанга сатат экен. Мен аны эч кандай билчү эмесмин. Анан ошол эженин аккаунтун алып барып атканда мага Казакстанды, Россиядан клиенттер жазып калчу да, бул товарларды отправка кыла аласыңбы деп. Анан ошондо түшүндүм, Дордой бул жерде бир гана Кыргызстандын ичинде эле эмес, демек бул жерде СНГ мамлекетине сатат турбайбы деп, анан өз чын дили менен ушунчалык өжөрлүгү менен полностью ушу Дордойго жумшап, ушу Дордойдон изденип, азыркы учурда биз ушу Дордойдо негизи мен Дордойдо контейнери бар адамдарды мен таң калчумун да, кандай киши адамдын ушу контейнери бар болду экен депчи. Азыр ушул жолдошум экөөбүздүн ошол адамдардын катарына тизип турабыз да, контейнерлүү болуп. Ошо. Эң сонун негизи эле биздин Дордой базар СНГ боюнча биринчи орунда. 30 жылдан бери жалпы СНГны өзүнүн товары менен камсыздап турган, эң кирешелүү деги эле биздин өлкөбүзгө дагы өзүнүн салымын кошуп турган мыкты базарлардын биринде. Мына ошол соода тармагында канча 100 миңдеген кишилер соода жагына барып, кайра ошол соода жагынан кеткен кишилер да бар. Бирок сиздер өзүңүздөрдүн ордуңузду таап, ошол өзүңүз айткандай ошолордун катарында өзүңүздү көрүп жатканыңыз чынында керемет нерсе деп айтсак болот. Негизи эле мына онлайн жумуш менен офлайн сооданын кандай айырмасы бар? Офлайн менен онлайн. Офлайн бул контейнер магазиниң бар болсо, ал эми онлайнда болсо эч кандай үйүңдө деле туруп сатсаң болот. Бирок бул жерде мурун 5-6 жыл мурун офлайн жакшы өтчү. Негизи көпчүлүк айымдар барчы, офлайндан товар алабыз деп кийинишип базардан. Ал эми азыр андай эмес болуп калды. Азыр интернет өнүгүүсү заман, технология өнүккөнү байланыштуу. Только онлайндан эле алып калды. Негизи көбү ошо магазин ачкандар, офлайн магазин ачкандар азыр банкрот болуп жатат. Себеп дегенде онлайн системаны билбей жатат да. Эгерде офлайнды да онлайнды алып барса, бул аябай чоң жетишкендик. Биз негизи башында бизнести баштаганда онлайн менен баштаганбыз. Эч кандай контейнерибиз жок болчу. Мен үйдө туруп эле сатып, TikToктон, через Instagramдан сатып, ушинтип Россия клиенттерибизге сатып, анан кийин биз ушу товарыбыз көп болуп кеткендиктен контейнер ачууга туура көрдүк. Бул жерде эң башкысы ушу онлайнга көп басым жасагыла деп айтмакчымын. Негизи онлайн менен офлайндын айырмасы бул чоң деп айтасыз. Албайт. Чоң. Урматтуу замандашым, мына ушундай соода тармагында мыкты маектешүү болуп жатат. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар. Ысык чайды демдеп экранга жакын келиңиздер. Биз сиздерге Кутман таң каалоо менен биргеликте жагымдуу бир сонун маек тартуулап жаткан учурубуз. Келиңиз, окуп үйрөнүп, мисалы онлайнга чыгуу үчүн окуп үйрөнгөндөр бар же өзүнүн таланты менен чыгып жаткандар бар. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Окуп үйрөнгөндөр дээрлик 100% иштей алабы? Окуп үйрөнгөндөр 100% иштей алат деп айта албаймын. Негизи эле бизнес 100% эмес. Бул аябай кыйын негизи.
мен ушул бул бизнести студент кезинен баштап эле алып барганмын. Негизи ошо аябай негизи кыйын, көп баскычтардан өтүш керек. Бул жерде өжөр керек, эрк керек, изденүү керек. Бул изденүү дегенде бир сөз менен игилик деген сөздү түшүндүрөт. Изденбесеңиздер игилик жарата албайсыздар. Да кандай суроо? Негизи эле ушул соода тармагында өзүңүздүн товарыңызды өзүңүз даярдайсызбы же башка жактан сатып алып кайра өзүңүз жөнөткөн учурлар болдубу? Мен сизди Instagram баракчаңыздан дагы Арзу бренд деген баракчаңыздан дагы көрүп калдым. Абдан көчүрмөндүк менен эмгектенип жаткан учуруңуз экен. Мына ушул брендти кантип түптөп калдыңыз? Бул эң биринчи суроо. То есть биз ушул кайра өчүрүп отурсак болобу? Бренд Арзу бренд жөнүндө айтсаңыз. Эң биринчи суроо кайсы болду? Ушул жерден баштай берели. Арзу бренд жөнүндө. Агзу бренд. Агзу бренд боюнча көпчүлүгү кызыктырып сурап калышат. Агзу деген бул жолдошум экөөбүз бул бизнес тармакты баштаганыбызга байланыштуу. Агзу мен жолдошум аты Аккайың, менин атым Зуура. Ушу эки атты уйкаштырып Агзу деп койгонбуз, Агзу бренд деп. Көпчүлүк кээде интерес катары да сурап калышат. Ушул биздин брендибиз чет мамлекетке сатылганына байланыштуу сон бренд деп айтсак болот. Биз ушу үй бүлөбүз менен баштаганыбызга байланыштуу. Мына ушул Агзу бренди азыркы учурда СНГга өз товарларын кетирип жаткан учур экен. Ардактуу көрүүчүм, бизде Шаршембек кызы Зуура эфирде өзүнүн маегин улантып жаткан учуру, андыктан эч жакка алыстабаңыздар. Сиздерди кызыктырган суроонун жообун мына ушул учурдан алып калышыңыз мүмкүн. Андыктан экранга жакын келиңиздер да биз менен бирге болуңуздар. Негизи азыркы учурда товарды өзүңүз даярдап жатасызбы? Цех барбы сизде? Тигүү цехи. Тигүү цех жок, биз болгону заказчикпиз. Бир гана биз өзүбүздүн брендибиз гана эмес, жеке брендибизди гана эмес, биз өзүбүз башка бирөөнүн товарын да сатабыз. Негизи бизнесте бир эле нерсени эле эмес, башка 5-6 тармакты алып кетүү керек. Бул чыныгы бизнес. Биз Тордойдо бир эле бизнес эмес, 5-6, анын ичине 5-6 бизнести алып кетебиз чогуу. Андан тышкары ушу негизи дүйнөнү СНГ боюнча дүңгүрөткөн Wildberries, Озон деген маркетплейстер бар. Биз Дордойду гана эмес, азыркы учурда Wildberriesти да алып кетип атабыз. Wildberriesти сиз окутуп жаткан дагы учуруңуз бар. Wildberriesте киргениме ушу иштегенибизге 8 ай болду. Wildberriesти пока окутпай эле болгону эмес, Дордойдон кантип клиент табуу керек, СНГдан, мисалы үчүн Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан жана сатуу техниканы үйрөтөмүн. Кантип сатыш керек, мисалы үчүн клиент табуу оңой, бирок анын даярясына кирүү кыйыныраак да. Ошол тармакта үйрөтөмүн. Ооба, окуучуларыңыз дагы өздөрүнүн жолун таап, ийгиликтүү иштеп жаткан учур экен. Кайрылып өтсөңүз, канча ай окутасыз? Ал окуу курсунун баасы эгер сыр болбосо? Азыр мен 7-потокто окутуп жаткан кезим. Бул жолдошум экөөбүз последний поток деп атабыз. Бирок алдыда негизи кээ бир эгерде менен консультация алам десеңиздер, консультация алсаңыздар болот, айымдар. Негизи менин окуумда азыр 7-поток болгондо 100дөн ашуун окуучуну бүтүрдүм. Анын баары негизи ийгиликтүү бүтүрө алды деп айта албайм. Бир ошол 100 окуучунун ичинен бир 70% ийгиликтүү бүтүргөндөр бар. Калган пайызы эмне үчүн бүтпөй калды деген суроо. Бул норма негизи, себеп дегенде кээ бирлер жалкоо болушат, аракет кылышпайт, бул бизнес кыйын экен деп анан алып кетпей калган учурлар бар негизи.
Ооба, негизи эле ар бир кесип ардактуу, ошондой болсо дагы ошол кесиптин ээси болуу дагы өзүнчө бир талант деп айтсак болот. Ар бир кесиптин өзүнүн ээси болот. Андыктан урматтуу көрүүчүм, эгерде сиз мына ушул соода тармагында абдан шыктуумун, мен ушул жакты жол көрсөтсө эле баарын өз ордуна кое аламын деп деген өзүңүздө ишенич бар болгон болсо, анда мына ушул Шаршембек кызы Зуура айым менен дагы байланышып, өзүңүздүн суроолоруңузду жеке берип, анан бир күчтүү тармакка кадам шилтесеңиз болот экен. Анан азыркы учурда Дордойдо соода жакшыбы же Wildberries'те соода жакшы болуп жатабы? Замандын талабы кайсыл жакка абдан ооп жаткан учур? Негизи экөө тең жакшы. Эки бизнести тең алып барган. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, Дордойду алып барбай, Дордойду жакшы билбей, Wildberries'те эле алып баргандар бар. Кээ бирлер болсо Wildberries'те алып барбай, только Дордой менен иштегендер бар. Бул жерде айтаар элем, экөөнү тең алып кетсе, аябай сонун болот. Эки жактан тең жылыш болот. Бир гана бир эле учурда гана эмес. Wildberries'те мисалы үчүн баары 100% гарантия эмес. Баары прям башына соода жакшы болот. Баарына товарлар сатылат онлайнда. Анан кийин кыйын болгондуктан, анализ жактан кыйналгандыктан, сатуу жактан кыйналгандыктан Wildberries'тен мында до конца барбай, до конца чыкпай кетип калышат да. Wildberries'течи Дордойдо деле ошондой. Бул жерде болгону аракет кылуу керек, изденүү, анан аракет изденүү жана өжөр болуу керек да. Экөөнү тең алып барамын, тутамын, ийгилик жаратамын деген нерсе болуш керек. Албетте ар бир кишинин өзүнүн түпкү ичинде абдан өжөрлүк мүнөзү бул соода жагына абдан керектүү экен, ардактуу көрүүчүм. Мына ушундай маанилүү маектер менен баарлашып жатабыз. Албетте кызыктуу, албетте керектүү, азыркы заман талабы болуп жаткан онлайн соода аянтчасы жана офлайн соода тармагындагы маектешүү болуп жатат. Негизи эле ушул онлайн тармагында кыргызстандыктар өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, өлкөгө дагы салымын кошуп, ошол эле учурда дүйнөлүк базардан өздөрүнүн ордуну таап жатканы дагы кубандырууда. Чынында эле бизде жаштар, өнүгөм деген жаштар, иштеймин деген жаштар, эмгекчил жаштар чынында эле арбын деп айтсак болот. Сиздин убактыңызды бөлүп, мына ушул куттуу студияга келип, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн да сизге ыраазычылык айтабыз. Эл менен эркин микрофон берейин сизге. Бул жерде эң биринчи ушул мени көрүп жаткан туугандарым, эң биринчи ушул негизи бул жакта бул бизнеске эң түрткү берген бул менин жолдошума ыраазычылыгын айткым келет. Жана менин кайын журтум, ушу кайненем, кайнатам, бир тууган ата-энем, бир туугандарыма бул ушул бизнеске түрткү бергенине, мотивация бергенине аябай чоң ыраазычылык айткым келет. Ал эми жаштарга негизи жөн эле TikTok'то отурбай, Instagram'да отурбай, убактыңыздарды кетирбей, алдыңыздарды максаттарды коюп, ошол максаттарды, ошо TikTok сиздердин соткаңыздарды, ошо Instagram, TikTok'торду сиздердин жөн эле убактыңыздар кетирүү эмес, ошол нерсеңиздер сиздерге бизнес алып келүүчү нерселерден болуусун каалаймын. Сиз байланыш номериңизди дагы айтып өтсөңүз болот? Мен байланыш, эгерде консультация ала турган болсоңуздар, мен байланыш номерим 0778 97 98 28. Азыркы учурда болгону айымдарды гана окутамын. Айымдар келип бизде консультация алсаңыздар болот. Мына ушундай кадырман көрүүчүм, эгерде сиздерде кызыгуу соода тармагында кызыгуу бар болгон болсо, албетте Шаршембек кызы Зуура айым менен байланышып, жеке сурооңуздарды берип, келечекте сиздер дагы мыкты ишкер айымдардын катарында болуңуздарды каалайт элек. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Качан болсо дагы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп кетүүгө биздин студиянын эшиги сиз үчүн ачык. Мына ардактуу көрүүчүм, биздин бүгүнкү күндүн алкагында берилген маанилүү маегибиз дагы соңуна жетти. Биз кийинки саатта Ыр айтыш программасынан кезигебиз. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Студияда Айткүл Алимжан кызы, эфирде Ыр айтыш программасы.